каматам десеңер мен даярмын деп Дерский болгон блогер Бауыржан чекарадан качып бараткан жеринен кармалып милицияга жеткирилди. Индиядагы учак кырсыгынан 242 адамдын ичинен бир гана адам аман калды. Ошто көк ала болуп күйөөсү тарабынан сабалган келиндин күйөөсү кармалды. УКМК өзүнүн кызматкерин кармады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Блогер Бауыржан өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылып жатып кармалып милицияга жеткирилди. Блогер Бауыржан Кадырбеков өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылып жатып Ак Жол чек ара бекетинде кармалды. Ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Маалыматка ылайык Кадырбековдун айрым билдирүүлөрү маркум Айзерек Эралиеванын аброюна шек келтирген деп бааланып, ага карата арыздар жазылган. Адвокат билдиргендей, кылмыш иши али козголо элек. Экспертизанын жыйынтыгы күтүлүүдө. Беле кетсек, бул иш боюнча жалпы 46 жаран, анын ичинде адвокатта блогерге жана жогорку кеңештин депутаты Зарлыбек Салиевке каршы арыз беришкен. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Сокол медиа. Ошол жерге киргизип койду. Бүгүн 13-июль жума күнү. Ушул жерде. Дальше не было. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Индиядагы учак кырсыгынан бир гана адам аман калды. Британиялык Вишваш Кумар Рамеш Индиядагы авиакырсыктан жалгыз аман калганын BBC жазды. Учак Индиянын батышындагы Ахмедабад шаарынан көтөрүлгөндөн көп өтпөй кулап түшкөн. Рамеш Лондонго багыт алган Boeing 787 учагынын 11А орунунда болгон. Air India бардык жүргүнчүлөр экипаж мүчөлөрү, анын ичинде 169 индиялык, 52 британиялык каза болгонун билдирди. Рамешти дарылаган дарыгер, анын денесинде көптөгөн жаракаттар бар, бирок анын өмүрүнө коркунуч жок деди. Рамеш Индияда туулган, бирок 2003 жылдан бери Улуу Британияда жашайт. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Ошто көк ала болуп сабалган аялдын жолдошу кармалды. Өзгөндө аялын сабаган жолдошу кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. 10-июнда шектүүгө карата уруп сабап кыйноо менен кылмыш иши козголгон. Бүгүн жабырлануучунун жолдошуна АЕВ угузулуп, шектүү катары өзгөн рейптин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Жакын арада тергөөнүн жыйынтыгы боюнча топтолгон материалдар юридикалык баа берүү үчүн сотко жөнөтүлөт. Социалдык тармакта жолдошум 6 жылдан бери сабайт деген аялдын видеосу тараган. Ош облустук милициясы маалымат берип, 29 майда кылмыш иши козголгонун билдирген. Бир нече убакыт өткөн соң кайрадан видео тарап, аял милиция чара көрбөй жатат деп нааразычылыгын билдирген. Бул машинанын ээси жол эрежесин 103 жолу бузган. Жол милициясы муну рейд учурунда аныктады. Айдоочу жалпысынан 210 000 сомдук айып пулду төлөбөй жүргөнү айтылды. Mercedes-Benz айып курого токтотулуп, протокол түзүлдү. Кыргыз жарандыгын $10 000 жогору сатып жүрүшкөн. Мындай кылмышка шектелип, кызмат мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери менен ортомчулардан турган топ кармалганын УКМК билдирди. Алар чет элдиктерге жарандык алуу үчүн документтерин ырастап беребиз деп кызматын сунуштап келгени айтылды. 4 чектүү $10 000 алып жаткан жеринен кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген.
УКМК өзүнүн кызматкерин кармады. Подполковник $200,000 алган деп шектелүүдө. Атайын кызматтын маалыматына караганда компаниялардын биринин ээси мамлекетке келтирилген зыяндын суммасын азайтуу максатында подполковникке $200,000 берген. Бирок УКМК кызматкери убадасында аткарбай акчаны да кайтарган эмес. 12-июнда ага карата өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси боюнча иш козголуп кармалган. Подполковник улуттук коопсуздук органынан да бошотулганы кошумчаланды. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат. Бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Преждевременно довершить, это значит полный отказ ему дать. Но мы, говорит, раз ему отказали, значит у него там проблема, мы это все исправим, сделаем.